Орусиянын Новосибирск шаарында KG недвижимость агенттиги жаңы филиалын ачты. Алдыда ошол иш-чара тууралуу сөз болмокчу. Друзья, всем привет! Сегодня с вами KG недвижимость. Мы сегодня в Новосибирске, у нас открытие. Коротко еще поделимся о впечатлениях, о отзывах гостей. С вами я, представитель города Екатеринбург. Специально сегодня приехали на открытие с руководителем. Şu комнаталар көбөрсүн, Да, как раз вот. Ортодо болсо айнек вот. Агенттиктин Новосибирск шаарындагы алгачкы кардарлар өзүнүн кубанычы менен бөлүшө кетишти жана ошондой эле ачылышка келип колдоо көрсөтүп кеткен мекендештердин каалоо тилектерин угуп өтүүгө болот. Достор, биздин ачылыштан кийин Новосибирск шаарында ачылгандан кийин биринчи эле одобрение келген кардарлар. Кыскача бүгүн ачылышка келгениңиздер үчүн чоң ыраазычылык. Кечээ бул жактын өкүлү менен барып уже тандаган квартирасына аванс берип келишкен. Эми Кудай буйруса жакын арада турак жайлуу болушуңуздарга тилектешпиз. Саламатсыздарбы барыңыздар, мен атым Роза. Новосибирск шаарында 2019 жылдан бери иштеп келатабыз. Үй бүлөбүз менен, жолдошум, балдарым менен жактабыз. Бул компания жөнүндө биринчи жолу биз негизи апам кичине угуп, ушу YouTube каналынан көрүп, анан кичине информация алган. Кийин ушундай Москвада да кыргыздарга ушундай ипотека алса болот экен деп кичине маалымат алып чыкканбыз. Бирок Мухаммед менен таанышып калганыбыз себепчи бул эжем болот, кайнэжем. Кайнэжем аркылуу Мухаммед менен таанышып, офис ачылганга чейин деле келип сүйлөшүп, сүйлөшкөндө эле уже бизде мындай ишенич пайда болду. Бизде көп суроолор деле болгон жок. Биз ушу үй алабыз деп эле уже баш отуз менен кирип кеттик. 30 апрель күнү договор түзүп, агентство менен договор түздүк. 2 күнү 4 майда эле Мухаммед звонок кылып калды. Ошо силерге одобрение келди деп. Биз жолдошум экөөбүз жашаганыбызга 10 жыл болду. Быйыл 10 жыл 3 балабыз бар. 10 жылдан бери Кыргызстандан дагы эми үй ала элекпиз да, негизичи ошон бизге биринчи квартирабыз. Бул биз аябай толкунданып атабыз. Ушундай компания бар, биз ушулар аркылуу үй алып калат экенбиз деп аябай толкунданып атабыз. Туугандарга да айтпадык да, если честно. Себеби биз ошо ишенбедик. Биринчи ошо күлүштү, алалы, анан баарыбызга айтабыз, баарын айтабыз деп. Ошо кечээ договор түзүп келдик. Үйдү да тез эле тандадык. Ошо квартира, экинчи квартирага киргенде эле бизге жакты. Таң үйдү тандадык. Буюрса ошо Агыр көлү болобуз деп толкунданып аткан кезибиз. Агентствонун ишине ийгилик, Самара эжебизгечө сизге рахмат. Ушунча жердештерибизге үй алып берип, Россияда сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Новосибирде көп кыргыздар үйлүү жайлуу болуп, буюрса баарыбыз ынтымакта жашайлы. Сонда телеграмдан жаңылык угуп, силердин кезиңиз угуп калды, ошону көрүп отуруп байланышып калдым. Байланышып калды, мен ушуну толук маалымат алып келейин деп келе калдым. Сиздин чоң конок сиз атканга келип калдык. Алла ыраазы болсун сизге. Дайым ишиңизге ийгилик, дайыма барлыгында бизде өнүгүп, кандай максат, саңар максаттарыңарга жеткиле, элибизге журтубузга кызмат кылган жакшы инсандардан болгула. Жекебиз Новосибирск шаарында өзүбүздүн чегерчилик менен айналышып экен. Анан бүгүн дагы биздин ачылышыбызга конок болуп кеттик. Ишиңерге ийгилик, өсө бергиле, мындан да чоң бир гана Россия эмес, чет өлкөгө да чыккыла. Силерге ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат чакырганыңарга. Ишиңер ийгилик болсун. Алла таалам колдоп, көп кыргыз жарандарды, кыргыз улутундагы, кыргыз жалпы эле кыргыз жаранды алган кыргыз жарандарды ушу көп үйлүү кылганыңарга тилектешпиз. Силерде Новосибирск шаарына келип жаңы отурулуп аткан бакчадайсыңар, ошол жерден агарып көгөрүп, жакшы ийгиликтерге жетише бергиле. Алла таалам күч берсин. Бу жерде кыргыздар көп.
ошо кыргыздарды ошол жерден көп таам алып берип, үй алып берип, отуруп ташып, кыргызыбыз өзүбүз менен өзүбүз көбөйө берсин. Жакшылык болсун, ишиңерге ийгилик. Спасибо за приглашение. Очень рада более теплому приему вашему. И, естественно, будем говорить о вас везде и всегда приглашать сюда людей, чтобы все стали уже собственниками своей квартиры. Да. Очень рада, что именно кыргызы открыли такую компанию. Поздравляю с открытием. Рахмат, менен бир ката берип коеюн. Ушу Мухаммед уулум ушу ишти баштап атат келсе, Расаңа ишенип Кудайым берди. Ушуну аягына чыгарып, ушул баштаган ишиң ийгиликтүү болуп, майлуу сүттүү болуп, ушул жерде кыргыздар өнүп өсүп, кыргыздардын үй алып, байке айткандарга катар тойлорунда өзүң баш болуп катышып, ошолордун урматына ээ болуп, ушу баштаган ишиң ийгиликтүү болсун. Кеджи недвижимость агенттигинин кызматкери ипотека алууда эмнеге көңүл буруу керек экендигин айтып берди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Аты жөнүм Бекчуроева Зульфия. Кеджи недвижимость агенттигинде турак жай тандоо кызматыны көрсөтөм. Мен Москва шаарындагы филиалында иштейм. Ал эми биздин агенттигибиз Россиянын бардык аймагында турак жай алганга жардам бергендиктен ал жактан деле онлайн иштей берем. Кардарлар менен байланышып, саатын тактайбыз. Кээ бирки шаарларда биздин саатыбыз менен дал келбегендиктен кардарларыбыз дагы кээде түн ичинде чалып калат. Ошого карабастан саткан адамдар менен дагы байланышып, сааттарыны ыңгайлаштырабыз. Чет жерде иштеп жүрүп, турак жай алам деп максат кылып жүрсөңүз, сизде эң чоң мүмкүнчүлүк бар. Биз бул мүмкүнчүлүктү ишке ашырганга дагы көмөк көрсөтөбүз. Ипотекага үй алып берүүдө сизге аягына чейин жардам беребиз. Биздин кеңселерибиз Москва шаарында, Екатеринбург жана дагы Новосибирск шаарларында бар. Телефондор менен дагы байланышсаңыздар болот. Жекеме жеке, бетме бет жолугуп консультация алам десеңиздер дагы күн сайын эшиктерибиз ачык. Кеджи недвижимость агенттиктен негизги максаты кардарлардын санына эмес, сапатына көңүл бөлүү. Себеби кардар ипотекага үй алгандан кийин дагы кыпындай дагы көйгөй жаралбашы керек. Үй атыңызга өткөндөн мурун биздин компания текшерет, страховая да компания текшерет, банк акча бөлүп бергенден кийин банк дагы текшерет. Акт прием передачи болот, эң сонунда ал жактан дагы бардык коммуналдык услугаларды текшерип, бардыгы таза деген справка алып бергенден кийин гана ачкычыны тапшырып, кызматыбызды бүтүрөбүз. Россияда официальный сайттар бар. Биринчи кезекте мен кардар менен байланышам. Калоосун эске алып, каалаган районунан карап баштаймын. Сайтта сүрөттөрү бар, бир аз маалыматтар дагы бар. Ошол жакка чалып, риэлтору болсо риэлтор менен сүйлөшүп, бардык жагынан биздин шартка туура келсе, кардарыбызды жиберебиз. Кардар барып көргөндөн кийин жакса жагат деп айтат, өзүнүн комментариясы менен бөлүшөт. Жакпаса үй кароо процессини уландырабыз. Менин кызматым ушундай. Турак жай тандоодо эмнелерге көңүл бөлөбүз? Үй рыногунда үйдүн түрлөрү өтө көп. Альтернатива, жашы жете элек бала катталган, перепланировка, туура эмес жерде курулган үйлөр болушу мүмкүн. Мисалыга эки түрүнө токтолуп кетейин. Альтернатива түрү болсо, бул кардарыбызга сатат жана өзүнө дагы үй алат. Бул биздин кардарыбыздын убактысыны узартып коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз дайыма кардарларыбызга таза сатыктагы үйлөрдү сунуштайбыз. Ал эми перепланировка болгон үйлөр болсо, бул суу түтүктөрдүн жылдырылышы же болбосо ашканасынын коридорго жылдырылышы. Булар болбойт техника жагынан. Ошондуктан биздин максат, компаниянын максаты ипотека алгандан кийин дагы эч кандай көйгөй жаралбагандай болушу керек.
Достор, көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң ыраазычылык. Бүгін Новосибирск шаарында ачылышы азем ийгиликтүү өттү. Келип конок болуп, биздин ишибизге ийгилик кылып кеткен конокторубуздун баарына ыраазычылык. Сиздер менен мен Дүйшөбаева Гүлнара, Екатеринбург шаарынын өкүлү. Тереңирээк маалымат алам десеңиз, астыдагы номерлерге байланышсаңыздар болот. Баардык шаардан иш алып барабыз. KG недвижимость агенттиги жарандарга үй алып берүүнү уланта бермекчи. Эгер сиз Орусиянын кайсы аймагында болбосоңуз, үй алууну пландап жатсаңыз, анда төмөнкү номерлерге кайрылсаңыз болот.